пайгамбарыбыз качан бир кандай бир оор нерсеге дуушар болсо ошол замат сажда кылат эле дейт. Ошол замат сажда кылат эле дейт. Же болбосо намазга турар эле. Жеңил дарат ала койгула. 2 рекет намаз. Капаландыңбы? Жаныңа шайтан келе калат да. Кел, ачууну ачып атат, согуй дейт да. Токто тур, мен Алла менен чечип алайын дейсиң да. Жеңил ачууң басат, дарат ачууңду басат, субханалла. Газабыңды басат. Аллаху акбар деген шайтан этиңде туруп турат. Намаз окуп бүтөм көрөм да. Кайры ичесиң деп турат да. Саждага чыгыл. Эгерде мындай бир жашоо сүйүнүч болсо дагы, ошол замат тур дагы эмне кыл? Я Алла, сага шүкүр. Аллаху акбар, саждага бар. Намазга жыгылыш керек. Эгерде ким жок деген жашооңдо бир 2 же 3 проблемаңды сажда менен чечип көрсөң, анан ошонун бекем аягына чейин чыкканын көргөндө, анан субханалла сажда эчне чечпей каласыңар. Калабыз, то есть. Бир байке айтат мага. Аябай жүрөм, бул жер кысыла берди. Анан кийин мен эч ким түшүнбөйт дейт да. Эч ким түшүнбөйт. Бир күнү мынтип карап отуруп, анан телевизорду карап отсам, мен намаз жөнүндө намаз билбейт экен. Кысылып эле уже. Леде ушинтем дейт. Мен түшүнбөйт. Аялым айтсам түшүнбөйт, балам айтсам, акырында мен барып келе соосуң деп больницага жаткызганга байлап алып барып больница жиндиканага жаткызышты дейт. Анан мынтип карап отсаң, телевизордо намаз жөнүндө карап, мынтип карадым, анан намаз окуп аткан адам мындай эмнегедир жүз башкача экен дейт да. Сездим дейт. Резко көзүмө карасам эле дейт. Мен кейпим келишип бир шүмшүгөм дейт. Бырышкан